Жолда заманба би театры Францияда өтүп жаткан дүйнөдөгү эң ири Авиньон О фестивалында Казакстанды көрсөтүүдө. Жамаат европалык көрүүчүлөрдүн сынына Тамыр аттуу автордук спектакльди алып чыгат. Эл аралык фестивалдын өкүлдөрү Казакстанга өздөрү келип, көз карандысыз театрлардын арасынан тандоо жүргүзүп, жыйынтыгында да ушул ишти тандап алышкан. Спектакльдин негизинде муундардын уланмалуулугу темасы би тили жана жандуу вокалдык коштоо аркылуу чагылдырылган. Музыкалык бөлүгү жана хордук партиясы бата насааттарга жана баталарга негизделген. Белгилей кетсек, Жолда театры 2020 жылы би лабораториясы катары негизделген жана уникалдуу хореографияны, оонду музыканы жана перформанс элементтерин бириктирген эркин сахналык мейкиндикти билдирет. Для меня эта поездка, наверное, в первую очередь про то, что можем ли мы рассказать французскому зрителю. Бул сапар мен үчүн биринчи кезекте француз көрүүчүлөрүнө өз тарыхыбызды айта алабызбы жана ошол эле учурда бириктирүүчү жиптерди сезе алабызбы деген суроого жооп издөө. Анткени биздин перформанста козгогон нерселер бар, анын тили да, улуту да жок. Бул түбөлүктүү темалар. Биз көтөргөн суроолор менен француз көрүүчүлөрү менен бөлүшүп, алардын да пикирин угуп, бир диалог түзүүнү каалайбыз. Мы хотели бы поделиться с французскими зрителями и услышать, наверное, в том числе и их мнение, и создать некий такой диалог. Мен үчүн Жолда би театры бул жаңа леп, жаңа козголос. Мен үчүн Жолда би театры бул жаңы дем, кыймыл. Ата айтып тургандай, биз ар дайым изденүүдөбүз, жолдобуз жана мага театр абдан жагат. Мен бир аз толкунданып жатам, анткени биз Казакстандын атынан чыгып жатабыз. Ошондуктан бул чоң жоопкерчиликти талап кылат. Бирок мен баары биздин колубуздан келет деп ишенем. Биз жасай алабыз. Үлкен бир жоопкерчиликти талап этеди. Бирок биздин колубуздан келеді деген үмүттөмүн.